Ошто жол кырсыгынан 18 жана 20 жаштагы кыз менен жигит каза болду. Ош шаарында 20 жаштагы жигит досунун унаасын айдап чыгып сүйлөшкөн кыз экөө жол кырсыгына кабылды. Кыз жигит оор жаракаттарынан улам каза болуп калышты. Бул маалыматты Ош облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматы 13 ноябрда Супер KG порталына тастыктады. Башкармалыктан билдиришкендей, жол кырсыгы 12 ноябрда таңкы саат 5:00 чамасында Абдыкадыров көчөсүндөгү мечиттин жанында орун алган. Анда 1998 жылы туулган Ала Бука районунун тургуну Mercedes-Benz сүргүсүндөгү унаанын рулун башкара албай калып, жол кырсыгына кабылган. 20 жаштагы Ала Бука районунун тургуну алгач жол боюнда турган тазалык ишканасынын унаасын артынан келип сүзгөн. Андан өтүп чоң даракты сүзүп, кийин дагы бир даракты сүзүп токтогон. Анын кесепетинен оор жаракаттардан улам 18 жаштагы кыз ооруканага жетпей каза болгон. Айдоочусу оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген. Кечинде ал өзүнө келбей жатып, ооруканадан каза болуп калды деп билдиришти башкармалыктан. Учурда чогултулган материал тергөө бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Бул факт боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, териштирүү иштери жүрүүдө. Булак Супер KG порталы. Мышыкты байлап андан кийин атып өлтүргөн видеого тартылган адам Жалал Абадтан кармалды. Мышыкты байлап андан кийин атып өлтүргөн адам аныкталды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда, милиция кызматкерлери териштирүү иштерин жүргүзүп, видеодогу атуулдун аты жөнү аныкталып, ички иштер башкармалыгына алып келинген. Видео 5 октябрь күнү саат 12:00 чамасында тартылган. Жалал Абад шаарынын Миңөрү көчөсүнүн тургуну 1983 жылы туулган Ильяс Кубатбеков үйүнүн алдындагы короосунда өзүнүн 1 жылдык мышыгынын мойнуна тростон жасалган сыйыртма салып, байлап алып, тир мылтыгы менен 2 жолу атып өлтүргөн. Аталган окуя жаныбарларга ырайымсыз мамиле жасоо фактысы менен катталып, тергөө иштери жүргүзүлө баштады. Булак Супер KG порталы. Мен Жалал шаарынын тургуну. Менин аты жөнүм Ильяс Кубатбеков. 5 октябрь күнү мен ал мышыкты аттым. Себеби ал мышык оорукча мышык эле, ошо балдарга ошо не оорусу жугуп калбасын деп ошо мышыкты аттым. Себеби колтуктары жара басып кеткенде мен ал мышыкты чыгарып бердим үйдөнчү. Чыгарып бергенден кийин ал мышык крышаларда жатып, анан кийин ошо күндүзү көзгө көрүнбөйт эле. Анан ошо түндөсү келет эле дагы ошо тооканага кирип чөжөлөр жеп салат болчу. Ошентип жүргөндө мен ал мышыкты тутуп, анан ошо тир мылтык менен аттым. Атып ошо көмүп салдым барып. Буга 1 айча болду. Анан кийин интернетке чыгыптыр, бүгүн чыгыптыр да. Мен буну ошо бир мен өзүмдүн досторумдун арасында ошо группабыз бар, ошо WhatsApp'тан группага жөнөттүм эле. Анан ошо тарап кетиптир да, мен аны билбепмин. Эми мен жалпы элден кечин. Бишкекте жаш жубайлар баңгизат менен кармалды. Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жашыруун баңгизат сактап жүргөн деген шек менен жаш жубайларды кармады. 12 ноябрда Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдиргендей, баңгизаттын өлчөмү чоң болгон. Шектүүлөрдү кармоо 10 ноябрда райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлүп, 1996 жылы туулган аял киши ширеңкенин 4 кутусу менен кармалган. Ал эми анын күйөөсү 1996 жылы туулган ОА башкарып жүргөн унаанын салафон баштыгы алынып, андан ширеңкенин 12 кутусуна салынган баңгизат чыккан. Экспертиза бул зат гашиш 194 грамм экенин аныктады. Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 247 беренеси баңгизаттарды жана психотроптук заттарды мыйзамсыз сактоо, жүргүзүү, ташуу боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү жубайлар убактылуу камакка алынды. Тергөө иштери улантылып жатат. Булак турмуш сайты.